Так. Окей, салам барыңыздарга. Кутмандуу кеч. Кош келипсиздер. Угулуп жатамбы? Эң биринчи эле барыңыздарга ыраазычылык билдиргим келет. Обязательно, да, видеокамеру надо включать, чтобы я вас видела. Бүгүн биз таанышабыз, Бүгүн биз таанышабыз. Бүгүн биринчи эфирге самостоятельный тарифке дагы ссылка бердим. Бирок аларда кайтарым байланыш жок жана бүгүн биз самостоятельный тариф менен дагы таанышсак болот. Анда эмесе кеттик. Давайте, да, еще раз объясню. Биздин курс 1 ай онлайн болот. 2 жандуу жолугушуу бар. Это как бонус. Даталарын силерге приблизительно азыр айтып коеюн, качан жолугабыз. Так, бүгүн түнү мен Алматыга кетем окууга. Биз болсо буюрса 23 у меня выпускной. Наверное, 26 август саат 3-төрдө же 3-тө, наверное, саат 3-тө же 5-те кофейняга жолугушууга чакырам. Либо залга чакырам, офиске чакырам. Там будет прям обучение болот. 26-сына деп өзүңөргө заметка коюп койгула, саат 3-кө же 5-ке. 3-кө, скорее всего, да, чтобы пораньше могли. Дальше сентябрдын 2-чи жолугушуусу. Эмки обученияларда мындай жолугушуу жок болот. Сентябрдын, знаете, какого сентября? Может быть, 5 сентября биздин 2-чи жолугушуубуз болот. 2-чи жолугушуубуз болот. Приблизительно, да, 5 и 26. Рекомендую экөөнү тең присутствовать. Бул премиум тариф гана келе алат. Самостоятельный тариф бияка келе албайт. Адрести мен премиум тарифке эле берем. Сиздер бул жакта прям 100 окуучу или 50 окуучу эмессиздер, баарыңыздарды тааныйм, У вас вы получаете больше всего, да? Андан кийинкиси премиум тарифте окуп аткан айымдар менен ар бир понедельник плюс пятница бизде зумдар болот. Андан сырткары сиздер куратор менен, ушул курста окуган куратор менен iPhone 13 Pro Max деген кийим надо вам переименовать. Эмкиде, мисалы үчүн, iPhone 13 Pro Max десем, мен удалить этип коюшум мүмкүн азыр, эмкиде кире албай каласыз, потому что аты жөнүңүз предыдущий потокто окуган Телеграмда сүрөтү, аты жок айым жүрүптүр. Аны удалить этип салдым элем, кайра кошула албай атат. Потому что после удаления 1 айдай күтүп туруш керек. Ошондой болбош үчүн жүзүбүздү, атыңарды коюп койсоңуздар болот. Плюс по психологии өзүнүн сүрөтүн койгусу келбеген, жашынган, жашырынган адам болсо, значит, у нее какой-то блок есть, да? Ал жашынат, өзүн кабыл албайт, жактырбайт өзүн и так далее. Либо вам было бы приятно, если бы я вела бы урок вот так? Я не думаю, что вам было бы приятно, если бы я вела бы вот так урок. Это было бы очень некрасиво. Некрасиво. Я очень благодарна всем. Я очень благодарна, что вы выбрали меня, что вы со мной. Это очень круто. Анан Телеграмда сабактарга доступ баарыңыздар алдыңыздарбы, айымдар? Код души деп, муну матрица деп буюрса переименуем здесь. Код души деп. Код души 2.0. Это полноценный тарифте, полностью биякта эфирлер менен самый главный нерсе, запомните, да, мага сабакка келгенде мондай конспегиңер бар. Конспекке инсайттарды жазып, суроолорду заранее даярдап келсеңер, силерге өзүңөргө дагы сонун болот. Расписание берилди, расписанияда куратор менен дагы суроо жооптор болот. Ошол суроо жоопторго сөзсүз түрдө кирип катышып, ал менен дагы куратор менен эмне болуп атат, может мага бериле электе эле суроолор бар болот, ошол суроолорду дагы берсеңиздер болот. Дальше бизде бул жака киргенде, мына бул жака киргенде число сознания, матрица, мышление, предназначение деп турат. Эмнеден башташ керек? Эң биринчиси мышление и правиладан. Колесо баланса тартып, мага жөнөтүп, мага чатка жөнөтүп, конспекттериңерди жөнөткөндө, у меня же миссия 9. Молодцы, көрүп атышат сабак. Кандай сонун окуучулар, азаматтар деп мен сүйүнөм.
буларга дагы да бериш керек экен, дагы көп нерсе кылыш керек деп айтам. Эгерде конспект жок, стористерди дагы макул араңарда сторис өмүрү чыкпай, жок мен жашынып эле ушинтип тынч жашаган адаммын десеңер, силерден биз требовать этпейбиз. Бирок негизи дүйнөгө ачылып чыккан бул жакшы нерсе. Бул дагы блоктон арылуу дегенди да билдирет да. Күнүнө басканыңарды, акчаны хотите, не хотите страдать, начните ходить. Басуу, ошол нерселерди колдонуп баштасаңар, бул силерге жакшы багыт. Максаттарыңарды жазып, өзүңөрдүн анкетированияга, суроолорго жоопту текстово плюс өзүңөр үчүн. Бул жазганыңар өзүңөр үчүн, мен үчүн эмес, мээңер үчүн жазганда нейрондук связьтар жакшы сакталат. Анан текстово дагы печатать этип жазганда мага дагы түшүнүктүү болот. Азыр ар бирөөңүздөр менен сүйлөшүп баштайбыз, ошондо силер жашынакай кандай десем, ошол 5 компетенция. Сүйлөгөндү да үйрөнүш керек. Саламатсыздарбы, менин атым Асель, мен Кызыл Каяда жашайм, 5 баланын апасымын, ажырашып кеткем, менин туулган күнүм 26/04/1987 деп туруп, анан кандай максатта келдим бул курска, эмнени үйрөнгүм келет, кандай так максатым, өзүм билбесем эмнеге келдим, ниетим эмне үчүн мен жанагыны жаздырып атам, эмне ниетте келдим, эмне максатка келдим, күнүнө турганда деле эмне максатка келдим, эмне максатым бар бул жашоодо, непонятно куда, машинага чыктың, отурдуң, непонятно навигация, каяка баратам, эч нерсе жок болсо, анда өмүр бою жөнүнө басып жүрүп отуруп кете бересиң. Ошон үчүн бизге так максат болуш керек. Акча максатка келет, цель келдиби, цельге келет. И так далее. Поэтому матрица, так, мышление и правила, андан кийин матрица деньги, андан кийин число сознания, андан кийин предназначение, миссия деп акырындак менен көрөбүз. Жума сайын көрөбүз, бирок кээ бирөө бар да, шашмалар бар, мага окшогондор. Мен мисалы үчүн баарын отуруп туруп биринчисин көрүп, баарын көрүп, экинчисин көрүп шаша берем. Шашалак да, то есть миссия 9 ошондой. Ошондойлор бар болсо, биринчи эмеден башташ керек. Мышление и правила. Андан кийин матрица, деньги, андан кийин число сознания, миссия, андан кийин предназначение аягында болот. Ана башына мынтеп көрбөй, мына мен айткан нерсем менен кетсеңиздер, потому что мен мисалы үчүн пятница бизде кайра зум болгондо мен уже жандуу сабак, бүгүн таанышуу только. Сабак өтүп баштаганда мен мисалы үчүн мышление, матрица жөнүндө сөз кылып атсам, силер предназначенияны, миссияны айтып атсаңар, айтам да, биз ага жете элекпиз деп. Ошон үчүн бул жакта кандай десем, окуучунун позициясына түшөлүү, силер менден дагы кыйын айымдарсыздар, баарыңар кыйынсыңар, бизнесменсиңер, аркаңарда көп деген опыт бар, тажрыйба бар, бэкграунд бар. Бэкграунд деген эмне? Ал бэкграунд деген силерде көп тажрыйба бар, силерде уже көп нерсе бар. Бирок 1 айдын ичинде ошол башыңардагы коронаны мынтип чечип туруп, бияка коюп туруңуздар, окуучунун позициясына түшүп туруңуздар. Себеби дегенде, мен баарын билем, мен кыйынмын дегенде адам эч нерсе үйрөнбөйт. Как губка впитывать этиш керек, как губка впитывать этиш керек. Обычно психологиялык курстан окуп, өзүнүн блокторунан арылып, сонун болуп дальше кеткенден кийин адамдарда уже башкача запрос баштайт. Кундуз, я теперь хочу деньги. Кундуз, я теперь хочу личный бренд. Кундуз, теперь я хочу быть звездой. Да, и так далее. То есть это все будет у вас, может быть, к концу. Пока нам нужно боякта жан дүйнөбүздө глотку успокоить. Ошон үчүн бир сыйра айттым, бердим. Я очень горю за ваши результаты. Аракет кылган адамдарга еще больше бергим келет. Атайын силерге личкаларыңарга чейин жазып, контролдоп аткан команда, которая оплачивается, зарплата алат. Мунун баардыгы сиздердин комфортуңар үчүн, результаттар үчүн. Все, бизди наоборот 1 ай жаман көрбөй или мени жаман көрбөй. Булар атайын бизге жакшы окуу билим берели деп атат. Сабак берилип атат. Сонун сабактар жаздырылып атат, момундай болуп атат деп силер дагы аракет кылып, ошол максаттарга биздин чөйрө менен, биздин энергия менен, аракет менен жетүүгө аракет кылыңыздар. Сабакты кээ бир учурда, мисалы үчүн, укканда түшүнөсүңөр.
конспект жазганда түшүнбөй, мен укканда, потому что мен оңой, жеңил тил менен айтып берем. Анан зумдарда бошобой жатсаңар дагы наушниктерди кийип алып, кээ бирөө болот, мисалы үчүн, мен деле ушинтип эле зумдарда 5 жылдан бери сабак окуп келем, сабак өтүп келем. И ар кандай учурлар болот. Балдар менен двордо эшикте карап отурсам дагы наушник менен эле эмне көйгөй болуп атат, элге эмне вопростор берилип атат, баардыгын угуп, ошол нерседе болду. А, Ошол нерсе маанилүү. Азыр болсо, пожалуйста, давайте таанышууга өтөлү, э? Бүгүн очень важно максаттарыңарды четкий, цель. Момундай дептердин эң башына ниет деп жазып алгыла. Ниет, цель. Кандай ниет менен мен келдим? Негизи эле рекомендация күнүнө ишке чыгып, күнүнө мисалы үчүн биз эртең менен турганда дагы ниет коюшубуз керек да. Жакшы ниет жарым ырыс. 70% успеха — это намерение. Ниетиң начар, таза эмес, ниетиң ушундай бир эме начар болсо, анда болбойт. Болбойт. Ошон үчүн ишеним керек. Доверие, ишеним, намерение. Мен окууга баратканда намерение кылгам. Там хочу там родить, я очень хочу измениться, жашоомду өзгөрткүм келет, мамилемди жакшырткым келет күйөөм менен, мамам менен. Ушундай осознанностька келгим келет, страдать этким келбейт и так далее. Силер өзүңөр үчүн жазсаңыздар болот, дептериңерге жазсаңыздар болот. Жана мен азыр таанышып атканда силерден дагы сурайм, анкетирование суроолорго жооп бердиңерби же жооп бере элексиңерби? Анкетирование суроо сиздерге баарыңыздарга берилген. Матрица деп атап коюптурбуз, телеграмдан дагы надо переименовать. Расписание. Мы все взрослые люди. Расписание. Мне до сих пор расписание не сделали, да? Код, матрица. Дагы эмне бар эле менде? Расписание. Мы все взрослые люди. Сиздерде мына расписание. Вторникте саат кечки 8-те, четверикте кечки 8-те аудиопрактика куратор менен, дисциплина боюнча. Мен врач болсом, куратор бул как медсестра. Мага жетпей эле чечилчү суроолор болот. Ошол суроолорго, мисалы үчүн, там технический суроо, башка суроолор. Бул жакта атайын сиздердин комфорт, удобствоңор үчүн дагы технический специалист дагы турат, и так далее. То есть это важный нерсе. Келиңиздер эми таанышып баштайлы. Анкетирование суроо, ал эмне суроолор? Мына бул тапшырма турбайбы? Бул мен үчүн эмес, бул өзүңөр үчүн. Бул суроолорго точка А, точка Б, азыр кандай максатың бар? Эмне максат? Максат мага эмес, силерге керек. Максат жазуу боюнча сабакты жөнөтүп коесуңар, Наргиза айым, Айзат айым. Максатты туура, көп адамдар максат туура жаза алганды билбейт, максат койгонду билбейт, оома, максаты жок жашайт. Особенно туулган күнүңөрдө 4 жок болсо, ошондой оома, максатыңар жок, эмне боло алам, мен ким боло алам деп балким келдиңер. Но хорошая новость, 4тү эң легко наработка кылса болот. 4 деген бул максат, бул деген знание, билим. Билим акчага сатып аласың. Мына акча алдың, сатып алдың, окуп атасың. Это легко нарабатывается. 4, нежели 2. А 2 деген түшүнүктүү болуу, адам болуу, түшүнүктүү болуу. Она долго нарабатывается. Там уже за деньги не купишь. Поэтому это хорошая новость. То, что за деньги можно купить, это считайте, что классно. Это дешевый способ. За деньги акча сатып алганга, это считайте оңой метод. Предыдущий потокто бизде жумасына 1 эле зум болчу. Бул ирет жумасына 2 зум и плюс жандуу да жолугушуу көп болуп атат. Жандуу жолугушуулардан я рекомендую жандуу жолугушууларды рекомендую не пропускать. Ошол эң важный нерсе, и зумдар, самый главный зумдар важный нерсе. 2 жандуу жолугушуу белек катары, бонус катары бердик. Пол жакта Наргиза, молодец, круто, вау, какая вы классная. Сторисы Нураим отвечает постоянно, я вижу. Если сторис отметка кылганды билбесеңер, кыздарга кайрылсаңыздар бар. Мына уже жазылыптыр да расписание, мен алып коеюн.
Расписание жазыла эле экен деп биякта. Надо было моунун астына текстовый и прикрепить его. М? Так. Азыр болсо келиңиздер таанышууга өтөлү, Таанышканда дагы сиздер сүйлөп атканда дагы өзүбүздү классно презентация кылганды үйрөнүшүбүз керек. Классно себя продавать. Жандуу лекцияга келгендер азаматсыңар. Все, кто был, круто, молодцы. Все получили мою книгу. Кто еще не получил, кто еще Кыргызстандын ичинде болсо, доставкой мы вам отправим. Ким за границей болсо, можете отправить родственника, знакомых, когда у нас будет встреча. 26-сында, они могут забрать книгу. Анда эмесе келиңиздер, таанышып баштайлы. Фаридайым. Где Фаридайым? Она же была только что. А где? Вот. Привет. Как Так, вы? саламатсыздарбы? Менин атым Фарида. Мгм. Біліп қалыптырмын этот представление алғанда. Я Фарида Яковлев, мне 41 лет, я живу в Европе, в Германии точнее, Можно родом на я. кыргызском. А? Можно и на кыргызском говорить, если хотите. Менин атым Фарида, 41 жаштамын, Германияда жашайм. Үй бүлөм менен жолдошум, бир кызым, бир балам бар. Бир балабыз бар. Да. Окууга келгениме аябай сүйүнүп жатам, потому что цифровая психология, прям я влюблена в цифры дегендей. Есть такая возможность теперь отучиться у Кундуз Таштановой, за что я очень благодарна. Группалаштарыма, кураторлорго баарына ыраазымын. Рахмат баарыңыздарга. И чё, эмне цель менен келдим? Кудай буйруса, сизден как цифровой психологияны окуп, Кудай буйруса даярданып, анан кийин Дубай, Стамбулга уже международный дипломго бара турган ниетим бар да. Это подготовкага Да. келдим. Да, потому Да. что бир Светлана цифровой психолог менен сүйлөшкөндө айтканда, Фарида, если цифровой психолог болом десең, биринчи жакшы тренер, менторлорго барып, цифровой психология боюнча окуп, анан жака барганда сага жеңил болот, потому что бир жуманын ичинде өлгүдөй көп информация болот деген да. Вот ее посоветовался, и я выбрала вас. За это Да. благодарна. Да. Я не жадная на знания. Я знаю, для чего многие приходят. Я всегда говорю, изначально да айтып кетейин, этот наш курс предназначен для того, чтобы силер өзүңөрдүн жашооңорду, үй бүлөңөрдөгү жаныңарда, жакындарыңарды тааныш үчүн, окружениеңарды тааныш үчүн, өзүңөрдү жашап билиш үчүн. Но это не значит, что вы после этого курса, проекта можете пойти, консультировать других, продавать что-то. У вас же будут базовые цветочки знания, да, и это карма считается. То есть карма деген эмне? Ден соолуктан ал нерсе кетет сага. Мисалы үчүн таксиде кетип баратып, туулган күнүң качан? Шестерка? Ты хочешь секса? То есть это неправильно так делать. Поэтому очень важно экологично. И экологично делать вообще все в жизни. Изначально дагы мен ошон үчүн дагы премиум тариф эмелерде эч кандай сертификаттар берилбейт. Фаридайым ко мне пришла на коучинг. Она будет онлайн 2 месяца со мной. И плюс коучингте болгондуктан дагы мы с ней будем еще индивидуально, да, индивидуально зумы делать по ее запросу. Андан сырткары дагы жаңы жылдын аягына чейин канча ушундай код души, матрица судьбы деп канча запуск кылсак дагы ошол потоктор менен она может учиться. Она получит ошондо еще больше. Потому что самое главное, это не уроки, которые я дала, а мои зумы, мои разборы, моя живая энергия. Как я буду вам отвечать, как я буду разбирать потихонечку, да, как мы будем здесь трансформироваться, потому что мне нужно, чтобы вы немножко ко мне привыкли, а потом я вас буду бомбить такой.
Будем плакать, то ли? Шутка. Фаридайм, это не только вас, если дальше, допустим, если будут желающие, да, дальше барып, ошо мен дагы диплом, сертификат алгым келет, өзүм үчүн окугум келет дегендер болсо деле, пожалуйста, мен менен можете поехать, можете сами поехать Дубайга же Турцияга и так далее. Вообще не жалко, я даже собираюсь своих девочек, дочек отучить 18-ге, 16-га чыкса буюрса, да, сюцай молодости. Мен 3,5 жыл мурун бул билимдерге эмнеге келгем? Не для того, чтобы продавать или зарабатывать деньги, а свою жизнь хотела улучшить. Жизнь хотела улучшить. Билимдерди алып, мамилемни жолдошум менен жана мамам менен эң биринчи мамилени жакшыртуу, адамдар менен мамилени жакшыртуу. И ошол себептен мен бул билимге 3,5 жыл мурун келгем. 3,5 жыл мурун келсем дагы биринчи уровень, экинчи уровень, үчүнчү уровеньдерди окуп, түшүнүп, кайра барып повторно окуп, жашоомо, бизнеске колдонуп жүрдүм. Эми анан ушул сентябрда эле 10 ай мурун анан Инстаграмга анан чыгып баштадым. То есть, сначала я использовала знания для себя, для своей жизни. Мисалы үчүн, я считаю, что чала була билип же бир нерселерди кылып, консультировать, и тем более это же карма, это неправильно. И дайыма, мисалы үчүн, мен дайыма айтам да, эгерде дальше вы хотите развиваться, пожалуйста, вот так ушундай жолдору бар деп. И очень круто изначально отмечать свое намерение, цели, рассказывать, это реально хорошо. Вы пропустили сейчас свою дату рождения, цель, то, что вам интересно, это круто, то, что буга чейин сиз Германиядан, орустардан деле окуп көрүп, мастер-класстарына барып жүргөнсүз, бирок именно кыргыз тилдүү, кыргызча сүйлөп, кыргыз тилинде, негизи билимди кыргыз тилинде алганда жакшы да. И бизде кыргыз тил группа бар Сүтсайда, бирок акыркы учурда жок, себебинде көлдө болбой калды. И казак группа бар да. И билесиңерби, билимди эне тилиңде алганда денеңе сиңирет, башкача кабыл аласың да, биздин менталитет менен дагы еще. И это реально действительно круто работает. Почему я, окончив русскую школу, веду блог на кыргызском? Я сны вижу на русском, но я обучаю на кыргызском. Я больше говорю в рилсах на кыргызском. Ошондой энергия иштейт. Чем больше кыргызча сүйлөгөн сайын, ошончолук акча көп келет, ошончолук и таргет арзан, реклама арзан, рынок пустой дегендей. Поэтому негизи эле энергияда, да, самый биринчи очередь, это, конечно, энергия. Дальше. Фаридажи коучингте и Фаридажиде. Смотрите, когда я люблю, я больше требую. Когда я люблю, я хочу, чтобы больше результат получал человек. Когда я люблю, я больше гоняю. Поэтому не нужно на меня обижаться. Так единичка проявляет свою любовь. Запомните, бирлер сүйүүсүн ушинтип билдирет. Бир сүйүүсүн ушинтип билдирет. Көп бергиси келет, калкалагысы келет, мисалы үчүн, там бир тууганына келип, холодильникте эмне, эчтеке тамагың жокпу? Баскының деп туруп, допустим, тамак продукт алып берип, ушундай да, единичка так проявляет свою любовь. А люди плачут. Такая стерва властная деп. Түшүнүңөрбү? Фаридайым, туулган күнүңүздү айтып коюңуз. Да, 26 март, получается, 84-жылкы, 1984. Круто, 8 круто. лет жизни. У вас есть 8. Акчага М. момдой экенсиз да, эле? Круто. М, Ну, по-разному. У меня же восьмерки и шестерки играет. Там, Шестерка, да, там держу, там отпускаю, там держу. Вот надо мне баланс теперь. Да, наверное, вот в голове держите, а потом миссия 6 же у вас комфорт, наслаждение, акча, транжирство болуп кетет. 2,6 эки тараптан тең эме да. Классно, классно, классно. Фаридаим у меня на коучинге, девочки, Экали коучинг, она с Германии. Фаридаим, бомбите, делайте сторисы. Каждый день от вас жду шаги, как вы шагаете по утрам, как вы ходите, как вы в бане, как вы вообще занимаетесь. Рассказывайте, ведите блог про жизнь Германии, это очень интересно. Это проявленность, это тоже круто. Я не говорю там, Инстаграм на звезда, подписчик набирая, на курс очагал. Нет, это просто вести свой блог, свой канал, рассказывать людям, показывать. То есть мен күнүнө эртең менен басам десеңиз, мен ишенбейм. А стористен күнүгө көрсөтүп, дисциплинаңызды көрсөтүп, чатка дагы салып, фотоңузду, видеоңузду ссылка менен.
Это мотивация, это круто. Я такая, ого, круто, она ходит. Миссия тоғыздың сферасы 8-та. Я верю только фактам. Вы меня, наверное, понимаете? Я не верю Мгм. словам, я верю фактам. Конечно. Да, да, данность такая. И это круто. И это касается еще и, кого знаете, это касается еще и э, социальных сетей. Социалдық барақчаларда азыр, мисалы үчүн бирөө бир чала улап психолог чыгып алып, мен Тони Робинстен окуп келдим деп калып айтышы мүмкүн. Или 1000 сомдук, 5000 сомдук курсту окуп алып, психолог болуп, чала бала психолог болуп, адамдарды туура эмес билим багыт бериши мүмкүн. И ошон үчүн эмне керек? Факты. Тони Робинстен окудум, кана сертификат, кана өкөң түшкөн сүрөт, кана чат, кана доказательство. Элдер Мгм. азыр Материал. мени алдаган учурлар болгон. Ооба, мен 5 жылдан бери продюсермин, наставникмин. Мен мындан окуп келдим, мындан окуп келдим дейм. Анан Айжеке, кана сертификатыңыз дейм, кана диплом и так далее. Эмне үчүн мен азыр мисалы үчүн БГУда социальная психология факультетинде окуп атам, магистратурада, потому что есть закон, есть данность. Закон, биз деген баары бир любой өлкөдө болдук, бул закон не нарушать этебиз. Нельзя нарушать закон. Я как имя 3 айтып атам, 3-4 закон не нарушать. Негизи эле закон бузбаш керек. Все должно быть в сверхобъективной реальности. Понимаете? Вот, давайте кеттик. Дагы таанышайлы. Ким следующий у нас? Келиңиздер. Наргиз айым, келиңиз. Наргиза Нурдинова, 28.07.1976. Саламатсыздарбы? Кутман кечиңиздер менен. Менин атым Наргиза. 1976 28.01 январда туулгам. Кемин Чүй районунда, Кемин Чүй областында, Кемин районунда төрөлгөм. Азыркы Как жашайт? учурда Стамбул шаарында жашайм, Турцияда. Ага. 3 баланын энеси, 3 баланын тайнесимин. Ого. Вот такая. Сиз жана эмелерди, упражненияларды салып аткан сиз бит? Вот такая худая, Ооба, такая. мен ооба. Канчадасыз? 49. Ай, классно. 3 балаңыз, 3 небереңиз бар экен. Вы замужем? Азыр Турцияда замужам, Кыргызстанда замужам болгом, разведенная. 12 жылдан бери Турцияда жашайм. 4 жыл болду. Бул экинчи турмушум, 4 жылдан бери экинчи турмуштамын, бирок официальный брак жок. За туркам, да? Аха. Миссияңыз жетиби? Миссиям жеткен, анан бир экенмин. Бирок бир болгонум менен мен сиздей болуп аябай дерзкая, турс эмесмин. Мен мындай аябай жоошмун, спокойныямын, анан эметип кала берем да, мындай сүйлөй Жакшы албай мында эле, жакшы адаммын деп койгуз. сүйлөй албай ошо мынтип тартынып, уялып, мындай ачык айта албай, ачыла албай эле ушундай боло берем да. Анан сизди Инстаграмдан көрүп калдым, Инстаграм баракчадан. Анан эмне максат менен келдим, ошо окуп, билим алып, үйрөнүп, Инстаграм баракчада Инстаграм баракчамды алып чыгып дегендей бир нерселерди үйрөнсөмбү деген максатым бар. Атак өзүм мугалиммин. 12 жылдан бери бирок иштей элекмин мугалим болуп. Бияка келип эле, баягы бияктан иштеп калып эле, анан ошол бойдон биякта калып калдым да. Классно. 3 кызыңыз барбы ошондо? Турциядабы бар, Эки кыз, бир эркегим бар. Кыздар Кыргызстанда, уулум болсо жанымда биякта. Үчөө тең бир брактан, Кыргыздан. Ооба. Негизи мындай да, психологияда да бизде мынтип айтылат да, эгерде аял башка улуттагы адамга тийсе, мисалы үчүн сиз түрккө тийсеңиз,
Ооба, албетте түрк балдар болот, алардын тукуму кетет, туурабы? Уже эле 50% энергия жок болот да. Ошон үчүн негизи бул билимде, негизи психологияда өз улутуңдун ушундай бир ошол эме менен алып кеткен жакшы деп айтылган нерсе бар да. Бирок азыр эми ар кандай болуп атпайбы? Азыр эми Кореядан алып атышат. Азыр мисалы үчүн аркалык, түштүк, түндүк дебей эле даже көлдөн Оштон и так уже аябай прям мурункудай эмес, даже башка орустардан алып атышат и так далее. Но негизи бул тарапта ошол за границей башка эмеге турмушка чыгып же тийгенде ошондой 50% энергия уже эме болот деген сөз бар да. Анан экинчиси мисалы үчүн эми Кыргызстанда азыр ажырашуулар көп, ар бир 4-үчү брак разводится. Көп статистикада да түшүнбөстүктөр бар и так далее. Но ушул жакта эгерде аял киши өзүн дагы өнүктүрүп, постоянно развитие болуп турса, өлөсөнү болмок. Мындай ажырашуулар, түшүнбөстүктөр дагы жок болмок. Бир жет экенсиз, конфликт сознания у вас. Блогерство, блог алып барышыңыз керек. Инстаграмдан азыртадан жана сторис эме салып атпайсызбы? Чаткач басканыңызды, ходьбаларыңызды ошону да сториске чыгарып баштаңыз. Макулбу? Вы можете отмечать Кундуз Таштанова психолог, Кундуз Таштанова и запуск Академия Кундуз Таштанова деген 3 баракча бар. Кыздар СММщицалар репост кылып башташат силерди. Репост кылып башташат. Это какой-то ооба, белгилеп атам сизди. Да. Это какой-то способ уже привлекать людей через мои сторисы, может, будут заходить к вам, смотреть и так далее. То есть сизде миссияңыз жетип турбай, ошон үчүн айтып атам да. Тарс турс болгону менен сиз бирлердин ичинен эң эле экөөбүз 28-биз да, жумшакпыз. Мен окууда ушундаймын. Окууда мугалим построже болуш керек. Атым еще 3 болуп атпайбы? Построже мен да. Анан мен жумшак болуп, без дисциплины, каалаганыңардай там или алтылардай болуп, мына билим берип атам, пожалуйста, там мындай болгула деп мягкость болгондо дагы башкача болуп калмак. Ошон үчүн я люблю результаты, да, я люблю дисциплину. Так, Наргиз айым. Круто. Смотрите, Наргиз айым, негизи эле сиз Инстаграмдан азыртадан ошо стористерди жазап, рилстерди киргизип, настройку өзүңүзгө программа бериңиз. Мен идеальный рилс жазабайм, тартпайм, монтаждабайм, мен 3кө деле, 2ге деле жаза берем. Главное, жаза берем. Сизде еще бар да, идеальный нерсе деген бар да. Ошон үчүн сиз идеальный эмес, мен деген как оно есть эле жаза берем деп өзүңүзгө программа бериңиз. У вас какой тариф? Премиум тариф. Премиум тариф. Ну все тогда. Дагы дальше у нас будут потихонечку темы, разборы. Но суть в том, что азыртадан конспект кылып, сабактарды окуп башташыңыздар керек. Барыңыздар, суроолор болсо уже сразу чатта мен өзүм жооп берем, куратор бар, аудио чат. И самое главное нерсе биз менен ушундай видео зумдар. Очень приятно, Наргиз айым, сиз менен таанышканыма кубанычтамын. Бирди с детства гасить этип, монтип басынтып, көбүрөөк минуста болгондо проявленность жок болот, коркуп, лидерлик сапаттары өчүп, жоопкерчилик алгысы келбей, ушинтип баштайт. Еще 28 да мендей болуп, сомнение. Мен өлө жалкаямын. Это кажется, что вам я ничего не боюсь. Я очень такая жакын адамыма жалуюсь. Такая 2 да и сомнение бар да. То есть мен сизди бир чети түшүнүп атам. И миссия жети тоже понимаю. Өзүңүздүн данныйсыңызды акырындап сабактан көрүп, башкаларга разбор кылып, бетке айтып атканда уже таанып баштайсыз. Түшүндүңүзбү? Всё. Давайте, Нурайым, давай. Я тебя запомнила. 1-3 жандуу лекцияга келгенсиң. Саламатсыздарбы? Менин атым Нурайым. 31 жаштамын. Бир кыз, бир уулум бар. 19.06.1994 жылкымын. Бул курска эмне максат менен келдим? Негизи ушул цифровая психологияны көптөн бери кызыгып жүргөм. Анан жолдошум менен мамилем жакшы болбой, анан ошо жолдошумду билейин деп, анан ошо жанымдагы адамдардын кандай мамиле кылыш керек, ошо өзүмдү жакшы тааныйын деп, ошол максатта келдим. Нурайым, сен да бирсиң, мен да бирмин.
Наргиз эже да бир, баарыбыз бирбиз. Бирок ар бирөөбүз аз башкачабыз да, потому что туулган күндө мисалы үчүн кээ бир нерселер жок болушу мүмкүн бул жакта и так далее, да. Мисалы үчүн сен 19 болгондуктан сенде 1 анан 9 биринчи турат, да. То есть у тебя воинская энергия. Сенде өзүң деле уксаң керек, 2 жок депчи. Ошон үчүн отношенияда сен аябай хромать эте бересиң. Негизи эле бир мамиледен жабыркайт. Көрдүңбү? Бирлерди карасаң, эгерде мен вовремя психологияга келбесем, мен күйөөм менен ажырашып кетмекмин. Басат, бир басат күйөөсүн. Түшүнбөйт, басат. До такой степени даже басышы мүмкүн, ана еще страдать этет да, мен жакшымын, мен кыйынмын. Единичка рождена страдать. Это больно слышать, но единичка рождена страдать деген нерсе бар. Анан ушинтип өзүңдү өнүктүрүп, окуп, напсиң менен, эгоң менен аябай иштебесең, очень тяжело будет. Разрушаешь брак, көп нерсени дагы ушундай туура эмес действияларга дагы барышың мүмкүн. Эгерде мен убагымда психологияга келип, өзүм менен иштебесем, анда я бы, наверное, тоже развелась бы, не знаю, могут деп күркүрөп өсүп, акча, бийлик баары бар жерде келгем, да. Если бы не психология, я бы, наверное, я не знаю, где бы я была бы. Сабактарды акырындап көрүп, конспекттеп баштаганда эле уже түшүнүк келип баштайт. И вот это самая главная задача. Вот это самая главная задача, одна из самых главных задач. Это моя статуэтка, смотрите, Джанаттан. Сам учитель мне подарил. Мотиватор деп. Шуну дагы чыгарганга эмем жетпей атат. Кудайым буйрса чыгарабыз. Миссия какая у тебя? 3, миссия 3. 3. Да. Мощная миссия у тебя. У тебя мужская энергия эки тараптан тең. Эки тараптан тең мужская энергия. Матрицаны чийгени сабактан да үйрөнөсүң, өр буюрса. Там все есть на самом деле. На самом деле там все есть. Ваша задача это, конечно же, нарабатывать свои навыки, да? Нарабатывать свои навыки. Бир, эки, порядок, да? Матрицаны кантип чийип жазыш керек, баардыгы сабакта бар. Биз бүгүн жөн эле таанышып атабыз. Эмне линиялар и так далее. То есть у нас эта база идет. Момундай 10 кол болсо, бул биринчи палец идет. Курс полностью 10, 20 болсо, биринчи палец идет. Это для того, чтобы понять себя, отношения улучшить с родными, с близкими. Бирок ошол нерсени дагы сиңириш башында мындай сиңиришибиз керек да, ошол нерсени бир айдын ичинде. Смотри, это двойканы наработка кылыш оорураак да, эң. Көрдүңбү? Пятерка бар болсо, это очень большой навык. Самый классно, да, это 4 нарабатывать очень легко. Менде да 4 жок, оомамын. Ошон үчүн өмүр бою окуп келе жатам. Эртең түшүндө мен Алматыга кетем. Азыр 400 миңге наставничество окуп атам Дулаттан. Это по продажам, по Инстаграм, по личному бренду, он продюсер Маргуланы. То есть ушул цифралардын баардыгын сабактарда бүт короткие уроки 5 мүнөт, 10 мүнөт, 15 мүнөттөн орусча, кыргызча астында конспект турат. Все круто, классно изложено. Окей, у тебя какой тариф? Премиум? Премиум. Круто. Все, тогда биз дагы көрүшөт экенбиз. Буюрса. Так, Нурайым 1-3. Запросуң это отношения с мужем, да? Цель. Цель отношения с мужем. Единичка негизи страдает из-за отношений. Почему она страдает? Я же сама единичка. Почему она страдает не только в отношениях, а вообще всегда страдает вечно, особенно биржеты. Почему страдает? Потому что она хочет, чтобы все в жизни было, как она хочет. Ал айткандай болуш керек, ал айткандай кылыш керек баары. Үйгө келдиңби, тебя уже бесит, потому что ты хочешь, чтобы муж, я не знаю, пропылесосил, даже тамак сделал. Сен айткандай болуш керек, сен айткан күнү кайын журтка барыш керек, сен айткандай ал жазаш керек, сен эмне десең ошону аткарыш керек, ошон үчүн ал страдать этет. Даже все баары сонун болуп турган учурда дагы бир ошондон жабыркайт. Ошон үчүн бирдин эгосы күчтүү да. Бирдин эгосы аябай күчтүү, аябай напсиси бийик. Просто из-за того, что я царица,
Все должны меня слушать. Просто из-за того, что я такая, силер мени угушуңар керек, силер мен айтканды жасашыңар керек, аткарышыңар керек деп атам. Элестеткиле, даже посмотри мои элементы на курсе, что я делаю. Аткаргыла, жазагыла деп атам. Видишь? То есть единичка, она так действует, ее өзүнө көрүнбөйт. А когда вот сабактарды окуп, курсту окуп, мынтип билим келип баштаганда, блин, начинает уже оозун тыйып, биягын тыйып, мен башкарып атам, мен жазап атам, уже отслеживаешь свои действия. Понятно? Ага, давайте, Гулькаир Раим, я вас тоже узнаю. Гулькаир Шаршеналиева, Ижешка. Вы же были вчера, да? Джанду лекция, да? Звук включите, микрофон. Микрофон деген включили микрофон. Да? Ага. Жеке болгом, саламатсыңарбы? Менин атым Гүлкайыр, фамилиям Шаршеналиева. 25 август 1973 жылы туулгам. Жолдошум бар, бар, Кудайга шүгүр. Неберем бар. Мен дагы ушу Инстаграмдан көрүп катышып калдым. Ошо цифровой соцсайга кызыгып жүргөм, анан билим дагы алгым келди. Ошо 2 жолу операция болдум жүрөктөн. Оору дагы жөн болбойт экен, да ошону уккам. Дагы деле ошо кээ бирде кармап дагы 3-үчү операция деп атат да. Анан азыркы учурда дарыланып атам. Шүгүр жакшы. Бардыгына довольная, просто тегерек чекемдеги адамдар менен мында дагы жакшы отношение кылайын деп, ошону дагы жакшы үйрөнүп, башка адамдарды түшүнүп дегендей баары бир билим ушайт этпейт да. Анан бардык жактан эле Кудайга шүгүр, мен өзүм жашоомо аябай шүгүрчүлүк кылам. Акча жагынан бардык жагы жакшы, кыздарым бардыгы жакшы да. Альхамдулилля, шүгүр. Круто, 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 круто. Ооба. Сон круто, Гулькайыр эже. 25.08.1973, Ооба. 73. 7-8 экенсиз, Круто, круто. Ооба, мезде көргөм. Ооба. Сонун. Миссия 8 менен миссия 3кө баарыбыз кошулуп жетпейбиз. Миссия 3 менен миссия 8 баарын талкалайт. Эң күчтүү миссиялардын бири. Эмоцияга алдырышпайт, выгодан алганды билишет. Особенно миссия 3 менен миссия 8. Акырындык менен айтып берем кантип иштешет действияларын. Бирок эң күчтүү миссия бул 8 жанан ошол миссия 3. Так, давайте ким калды дагы? Гулькайыр эже, премиум тарифтесизби? Ооба. Ага, все круто. Ага. Мен просто О, 2-2, Ижешка. О, эртеңден баштап ошо алыс кетмей келем да, анан бирок аракет кылам эме кылыпчы, мындай активно катышканга. Zoom эме да, ал ошон үчүн жарым жылга Zoom сабактарды сактап коем. Келип деле көрөсүңөр, бирок баары бир наушник болсо дагы көрүп алып, ошол моментте 2 сааттан Zoom'дарыбыз болсо дагы катышып, укканга аракет кылганыбыз жакшы, жандуу энергия жакшы. Азыркы биздин записти атайын отуруп алып 2 саат отургуча лучше наушник менен, эми ар кандай учур болот, мисалы үчүн такыр эле бир мындай жумуш, зарыл жумуштар болуп атса дагы, машинада кетип баратсаңар дагы, мисалы үчүн бизде там Германияда, Турцияда окугандар бар. Машинада кетип бир жакта барса дагы наушник менен угуп алып, ушул учурда угуп койгону жакшы да. Анан сабактарды кайра кайталап көрүп, негизи албетте именно Zoom'дарда разбор кылып баштаганда, ар бирөөңөрдү суроолорго жооп берип, мындай тигиндей деп баштаганда ошол Zoom'дар кызыктуу. Ошол жерде мен бетке айтам, ошол жерде көбүрөөк айтам и так далее. Ошон үчүн канча күн жок болосуз? Жандуу жолугушууга келесизби? Жандууга жетишпей калат экен. 26 келем Бишкекке. Аха. Кечки маал келет болушум керек да.
26-сы это еще не точно, поэтому дагы еще көрөбүз да. Может, А, 27-си жолугабыз анда и так далее, да. Может, 27-си жолугабыз и так далее. Посмотрим, да. Может быть, суббота мгм. 30 жолугабыз. Билбейм, мен дагы мисалы үчүн эми да ачык айта берейин. Мисалы үчүн мен дем салдырып, мен негизи психологияда жүрсөм дагы албетте биринчи очередь эле бут Аллахтан. Намаз бир маал окуп, эч кимге көрсөтпөй деле, зикир чалып, баардык нерсе албетте Кудай Аллахтан. Анан экинчиси болсо дополнительный билимдерди алып, өзүбүздүн аң сезимибизди өстүрүшүбүз керек по-любомучу. Ошондо бизде по-любому андай ошо сонун мүмкүнчүлүктөр болот. Дагы да көбүрөөк сиңирет. Мен ал жөнүндө дагы айтам, дайыма сабактарга да кошуп айтып келем. Ошол, Гүлкайыр айым, давайте. Я очень рада вас видеть. 2-2. Атыңызды Рахмат, унутуп калдым. мен дагы очень. Ага. 2-2 айым. iPhone 13 Pro Max эжеке атыңыз. Рыскан. Мен атым Рыскан. Туулган жылым 02-03-1977. Мгм. 3 балам, 1 неберем бар. Мгм. Силерге келгеним себеби мына акыркы күндөрү кызыга баштадым психология цифровойго. Ошондуктан келдим. И акыркы жылдары ушул ишим жакшы болбой, мындай баштайм, жакшы болбойт да, мындай результат не вижу. Мгм. Круто. Мен сиздерге 2 күндүн ичинде ар бирөөңүздөргө жеке катка личный разбор, текстовый личный разбор гайд менен текстовый еще личкаңарга жөнөтөм. Бияка бүт жазып атам. Аны жазып печатать этип туруп силерге жөнөтөм. Аны распечатка кылып, телеграмга дагы сактап алсаңыздар болот. Ушул жылдын календарин жөнөтөм. Анан мантраңарды жөнөтөм. Мантраңар бул формула счастья, формула успеха жөнөтөм личкаңарга. Ар бирөөңөр күн жазып туруп, хорошо? Мага 2 күн убакыт беришиңер керек. Мен тем более түнү Алматыга окууга барам, эртең наставнигим менен жолукканы. Айтып атпайбы, азыр мен атым 3 болгондуктан дагы еще 4-үм жок да туулган күнүм. Мен окуганда энергия алам. Окуганды жакшы көрөм. Окуган сайын аң сезимим өстүрүп, жаңы чөйрөдө билим алып, монтип, силер мисалы үчүн жандуу лекцияга келдиңер, жаңы билимдерди алдыңар, вау, сонун. То есть ошол нерсе бизди жан дүйнөбүздү дагы өстүрүп, бактылуулук дагы келет да, и мага ошол нерсе жагат. Балким араңарда мени түшүнүп аткандар бар. Это классно. Анан Рыскан эже 2-2. Круто. Сиздин негизи ошо сфераңыз, предназначенияңыз психолог. Сиздики ошол страдания, сомнениялар көп болгондуктан дагы артка тартып, анан туулган күнүңүздө дагы 8 жок экен, наработка, деньги, результат, действия. Акырындык менен сабактарым 2 саат, 3 сааттык эмес. Жана акырындап ачып, көрүп, конспекттесеңер, конспект дегенде мээге жакшы кирет. Бул ручканын учу менен жазып чыкканда сабактар жарым жыл силерде доступ, а конспект өмүр бою силерде калат. Вам выгодно конспектировать. Я вообще рекомендую. Мээңерде сиңирип жакшы калат. Сабактар анча узак эмес, 10 мүнөт, конспекттери менен сонун да, кыска, нуска, презентациясы менен, жөн эле сүйлөп койгон эмес, презентациясы менен, түшүндүрмөсү менен, астында конспект турат. Бул силерге өзүңөргө маанилүү жана выгодно. Это очень классный метод. Рыскан айым. 3 балаңыз бар. Вы сейчас без супруга, да, без отношений. Нет. 2-2. Мен 25 жыл жашап ажыраштым дебедимби? Анан 1 жылдан кийин чыктым, 8 ай болду. Сейчас Кудайга, Круто. азыр Кудайга шүгүр, баары жакшы, жайында. Просто мага финансовый жактан хочу. Запрос финансы, все. Видите, көрдүңөрбү? Мен азыр айта берейин, менин чөйрөмдө, менин насаатчылыгымда 62 жаштагы айым, ал деген 8-9, экинчиси болсо 9-8. Экинчисинин 18 квартирасы бар, дагы квартиралары бар, бизнеси бар, дагы көп бизнестери бар айымда, экөө тең не в отношениях. Они не хотят отношений, потому что алар айтышат, мне невыгодно с мужиком встречаться просто так. Убакытты алат, нервимди коройтот, иштебей калам, акча жок.
аларга похер на отношения. А көрүңөр 2-2 быстро отношенияны выстроила. Классно. Я очень рада, что сиз конечно, не очень рада, как сказать, то, что Жанду лекцияда сиз, по-моему, ажыраша бергиле деген сөзүңүз мага көп жаккан жок, то, что не терпите. Ошондой эме түшүнүк болуп калды окшойт. Просто эми можно экен деп, баягы 25 жыл тоже жашап ажыраса болобу деген суроого, оказывается, можно дедим го. Ошондой эле болду. Все тогда. Ну, очень приятная. Вы знаете, да, что лучшие жены это двойки, потому что они мягкие, сексуальные, покладистые. Но такая депрессивное отношение, да, зацикленное, чувственное, постоянно мындай депрессияга көп калдыгат и так далее. У меня мобилограф 2-2. Үйдө жатып алып страдать этет да. Я говорю, что страдаешь десем, не знаю дейт да. То есть ошол нерсеге тартып турат. Анан негизи эле предназначениеңиз это сфера психология жакшы кетет сизде. Жакшы тренерсиз, чукуп. Сиз деген эмне үчүн сиз ошол жакта кечке суроолорду бере бердиңиз, кайра бере бердиңиз? Эки почемучка болот. Эки түшүнгүсү келе берет. Түшүнүп, понимание дагы түшүнбөй кечке чукуп суроолорду берип кечке монтет. Потому что Бул жагын түшүнгүсү келет. көрөсүң да? Түшүнгүсү келет. Двойкаларды билем да. Кечке суроолорду бере берет, чукуй берет, казат. Түшүнбөйт, кайра казат, түшүнгүчө казат. А бирок ага өмүр бою ошентей. Это классно. Почемучкалар да, ошон үчүн психологдор деп атпайм, отуруп алып, тет-а-тет жандуу жолугушуп, адам түшүнүп, эмне болду, анан эмне болду деп каза бергендер. Вы можете вот это вот отслеживать себе, запоминать, потому что вы можете уже окружениеңарда оцифровка кылып баштасаңар болот. Бул двойкада. Так, бул ушундай да. Депчи. То есть, мисалы үчүн атын айтпай эле коеюн, двойка мени эмне кылат? Келе кал дейт. Мындай мен айтам да, жазып койчу, телефондо эле чечебиз. Жок, келе кал дейт. Тет-а-тет отуруп алып иштешет двойка. Тет-а-тет чувствовать этиш керек. Тет-а-тет сен менен мондай телесный контакт болуп, ошону каалайт да экилери. Ошондо жакшы иштешет. Тет-а-тет отуруп алып иштешкени жакшы көрөт. Так, поехали дальше. Кто у нас? Эльвира дейт, айфон дейт. Ким бул айфон? Эмкиде бул айфон дегенди мен удалить этип коем, потому что атыңыз же сүрөтүңүз же видеоңуз жок. Переименовать этип коюңуздар, пожалуйста, аты жөнүңөрдү мынтип туулган күнүңөрдөй кылып. Силер сүйлөп атканда эле мен сразу данностьтыңарды угуп турамын. Рыскан Эжешка у нас крутая, деловая, стильная Эжешка. Рыскан Эже, наверное, примет тарифты. Смотрите, какая вы мягкая, смотрите, Джумшак. Так, давайте. Кто остался? Эльвираим. Мен жолдо келатып баштайда кирип атам да, ошо бир жерден антеннам бармап, бир жерден кармабай эме калып атам. Азыр вроде стабильно, сейчас нормально интернетим бармап атат. И вы же были на лекции, да, Эльвираим? Да, Госслужащая. я вот да. Круто. Эльвираим. Эльвираим, нам нужно замуж выдать. Кейс замужества деп свадьбага барышыбыз керекпиз. Дети быстро вырастут и уйдут. Вы не можете за них зацепиться. У них закончится роль ребенка, и нам нужно будет оставаться с самим собой и строить свою счастливую жизнь и не лезть к детям в жизнь дебейинби жанагындай. Вот, Эльвира. Психология жагына барбы, алып кете аламбы, негизи кызыгып жүрөм да бул күндөрү деген ошо өзүм түшүнөйүн деп атам да. Я вас всех прекрасно понимаю. Сиз миссияңыз 2 экен, психологияга вас тянет, госслужащая болсоңуз дагы, ошо госслужащая элге кызмат кылуу сферасында экенсиз. Вам нравится помогать людям. Но у вас миссия 2 это вот
Именно творческая психология, творчество, дипломатические отношения деп атпаймынбы, ошол нерсе да. Ошон үчүн так, она вылетела. Ошон үчүн ее тянет. А, нет, Слушаю вас, не просто вылетела. это, я в дороге, мне это, я оттуда ставлю телефон. Да, это именно кызыгыңыз бар болгондуктан. Даже гос жумушта иштей бериңиз, кетпеңиз, иштей бериңиз. Но параллельно психология жактан окуп, дальше психологиянын көп түрү бар. Квантовая психология, талдоо, расстановки, разборы, карты Таро, нумерология, цифровая психология, классическая психология. Мен азыр БГУда окуйм, аякта классический психологияны беришет магачы. Мен аны, скажу честно, диплом, документтер үчүн магистратурада экинчи факультетте, экинчи курста окуймун. Бирок силер приходите сюда, чтобы пощупать, это мое, нет, это мое, нет, посмотреть, остиип, дальше хочу идти направление десеңер, мен өзүм жол көрсөтүп берем. Вообще без проблем. Хорошо? Эльвирайым. Она мындай. Азыр очень много спроса на психологию. Век 2025 жыл болот атпайбы, 2000 век наступает. Поэтому сейчас психология будет только в спросе. И сиз мисалы үчүн канча деген айымдар менен иштешем го, менчи көбүнчө айымдар менен иштешем. Юристпи, азыр ошо юрист айымдар дагы, прокурорлорду окуткан айым мен годовой наставничествомдо. Почему? Потому что аякта дагы сот маселесинде бардык жакка психология керек. Өзүнүн жашоосуна керек и так далее. И второй момент, ал ошол жакта, мисалы үчүн менде азыр БГУда жанымда группалаштарым. Бирөөсү логопед болсо психологияны окуп атат. Документ, диплом керек психология. Экинчиси болсо ЮСАИД жанагындай проекттерде иштеп, детский изнасилованный, зордук, зомбулук көргөн, ата энеси жок балдар менен иштегендиктен ага да психология керек, диплом керек психолога. Ошол жумушуна дагы, өзүнө дагы. Түрмөдө иштеген айым бар, которая работает именно женский колонияда, ага дагы психология керек, потому что анын жумушуна ошол нерсе керек. Эркек мырза бар, молдо, ага дагы психология керек и так далее, да. Анан мугалим бар, который именно зауч, эркек мырза, ага да психология керек. Знаете, нас так много, я потом видосики вам скину, это нас так много, и вообще это кайфово. И всем нужна сейчас именно врачтар бар, аларга дагы албетте психология керек. Баарын эле медицинага салбай. Это я в обобщенном виде говорю. Эльвира им пришла узнать себя, узнать больше про психологию, понять себя, предназначение. Верно говорю, да? И понять, действительно ли я хочу дальше вкладываться, да, идти по этому направлению. Окей, классно, Эльвира им, очень приятно. Так, давайте, кто у нас следующая? Нуриля Кутушева, потом iPhone деген айым бар экен. iPhone деген айым. iPhone деген ким? Эльвира им, у вас премиум тариф, да? Да. А, конечно, окей, все круто. Дальше, поехали. Нуриля Кутушева. саламатсызбы? Угу. Көчөдө нашего Вас плохо слышно. Снимите наушники, покажите ваше лицо, видео. Москвадасызбы? жок, көчөдө жүрөт элем, көчөдө. Биз сизди көрүшүбүз керек. Көчөдө жүрөт элем. Нуриля, кандайсың? Все, 9-9 живой элек. Я атыңарды унутсам да, эмеңерди унутпайм. Ошо азыр үйгө барып алып ойнобайм деп атпамын, жандырбайм депчи. Ошо мага очуп келип калдыкчы. Айта Ошо мен бериңиз. жандырбасаңызда бардым. Сонун болду, рахмат чоң. Ошо мен дагы кандай иш баштасам да мындай болбойт да. Өзүм не моё да. Ага. Ошого өзүмдүн кандай иш жагат, өзүмдүн предназначением табайын деген. А так отношения бар, жашайбыз. Анда
Нурила жана мына эки айым Рыскүл эже, Гүлкайыр эже, мен силердин жанагындай анкета суроолорго жоопторду күтөм, текстовый, өзүңөрдүн тетрадиңарга дагы жазып, так максатыңарды жашырбагыла, максатыңарды айткыла, ачык айткыла, окууда айткыла, вселенныйга айткыла, укуш керек мына депчи. Я наоборот помогу, подскажу. Мен өзүм жетелеп алып бара алам ошол нерсеге. Я могу подсказать, как вам это. Не надо хранить момтип, не стесняйтесь своих желаний и так далее. Также Нурилайым, канча эле курс окуйм, результатым жок деп ыйлактап атпадыңыз беле? Жазыңыз кана, эмне курстардын баарын окугансыз. Макулбу? Жандуу лекцияда отуруп, вы плакали. В шутку, да, имеется в виду. Поэтому я жду, какие ваши продукты есть. Хорошо? Ой, какие курсы вы вообще прошли, чтобы вам помочь? Хорошо? Біз еще жолугушабыз, да, встречи будут и так далее. Дальше что у нас? Мен стандарттамды, сенин болмосун. У вас без обратной связи, да? Стандарт. Без обратной связи. Тогда жолукканга убакыт болбой калыптыр. Кичинекей балам да бар жашырды. Ага. Ну, у нас самое главное это зумы. Да, зумы, разборы. Как я вот девочкам даю наставления, именно аларга мне беру там. Хорошо, если у вас стандарт тариф, можете пока стандарт тариф менен обучиться и так далее. Может быть, вы сможете перейти. Негизи я рекомендую премиум тариф менен окуганга жараша, потому что это зумы, постоянно ушундай жумасына зумдар 2 сааттан, с разборами, рекомендациями, потому что сабак это одно, а самое главное это зумы и разборы. Эки жандуу жолугушу болот, это по 4 часа где-то, да, живой разбор кылам адамдарды. Живой разбор кылам адамдарды. Сен деген 9 кандай. Менде дагы 2-4 жок экен, 2-4 жетими жок экен. Бүгүн бизде знакомство барып атат. Сабактарды өзүңүз анда көрүп, самостоятельный тариф болсо, анда сабактарды көрүп, конспекттеп, эме кылсаңыз болот. И вы получите самостоятельный тарифтегилер менен бир зум алышат, и все. А с другими, со всеми мы дальше живой встреча, индивидуальный зум, общий зумдар болот. Вообще групповая динамика это круто, потому что именно башкаларга мен когда говорю, сабакта, конечно же, көп мындай экологичный, этичный бергем, но зум разборлордо буду давать больше в лицо дагы, потому что аякта индивидуально, да, у вас получается индивидуально дагы данностьтин ичинде дагы миссия это одно, но есть еще и индивидуальный ичинде проекттер менен. Нуриляйым молодец. Эң биринчи нерсе я вам рекомендую эмоциялар менен иштөө. Постоянно спорт и ходьба. Тогуз эмне талкалайт? Ден соолук талкалайт. Тапкан акчаңыздын баары ден соолук менен артка кете бересиз и эмоцияга алдырасыз. Да. И тура направленияда экенсиз, товар. Люди неблагодарны. Продвигайте лучше товар, хорошо? Ошол менен өзүңүз и товарды. Вы же 9 просто сиздин тилиңизде сүйлөп атам мен. Чтобы дальше не... майыр да, торговля майыр да, значит, мага жагат койчу сатканчы бир нерсе. Толук туулган күнүңүздү айтып коесузбу? 09-06-1983. Вот мен сизге, смотрите, я вам сказала 2 фразы. Люди и так неблагодарные. Они рано или поздно уйдут. Продвигайте себя и свой товар. Хорошо? Хорошо. В этом лежит глубокая философская мысль. Продюсер болсоң дагы жашап атпатчы, ошол жагына да чыкты. Кызык атам да. Продюсирование для того, чтобы продюсировать себя и свой товар, свой бизнес. Хорошо? Хорошо, Так, кто у нас еще остался? Саламатсыздарбы? Мен калдым окшойт. Айфон дегенди не смогла переименовать. Кундуз Таштанова, кандайсыздар? Саламатсызбы? Мен 7-9.
цифровой психологияга негизинен эле кызыгып келем постоянно эле, но не для того, чтобы башка бирөөлөрдү консультировать эткенге эмес, өзүм үчүн эле өзүм катышып келем ар дайым. Миссиямды эле аныктай албай эле кыйналып эле жүрөм, постоянно эле издеп эле миссиямды. Канча деген психологдор барып эле миссиямды таппай атам деп. Кечээ күнкү сиздин жандуу жолугушууңузда прям мындай в точку попало болду да. Анткени мен азыр жаңы эле продюсированияга аттандым, анан сиздин сабагыңызда дагы жөнөтүлгөндө прям сразу көрүп аттым эле. Именно ушу 9-дуку жок экен да, расшифровкасычы. Эме Телеграмда сабактанчы, анан кечээ күнкү барганда 9дар продажники хорошо продают людей дегенде, значит, я на своем пути деген эмеде келдим да. Ошол. Толук туккан күнүңүз? 16.07.1993. 16-сы. Круто. Я хочу секса, да? Значит, 16. 1,6. Так, я поняла. Ведите блог, звездите, признание вам. Что еще? Пробуйте. Цель. Өзүңүздүн уже жандуу лекцияга келип өзүңүздүн ответиңизди алыпсыз. Круто. У нас очень классный, эффективный болду жандуу лекция. Да, прям сонун. Да, обучениедан. У вас самостоятельный тариф, да, по-моему, Да, самостоятельный тариф. Вы можете там смотреть уроки и так далее. Мгм. Все, тогда получается мы со всеми познакомились. Эми мен правила, регламенттерди айтып кетейин. Бул жакта сабакта код души 2 деп турат. Бул жактан эң биринчи мышление и правила, да, бул жактан. Мышление, правила, колесону тартып, бул жакта сабактарды көрүп, бул жакта мына турат, задачалар, личные границы, андан сырткары вот цветовая гамма деп турат. Что вам не хватает, страхи, коркуулар, максатты кантип туура коюшубуз керек. Бул жакта ютубтан да сабак жөнөтүлөт и конспекттер дагы турат. Мындай да, просто начните потихонечку делать. Күнүнө 2 саат 10 мүнөттөн көрөм, 20 мүнөт, жарым саат убакыт өзүмө бөлөм, 1 саат убакыт өзүмө бөлөм дегиле. И азыр отурушум керек, окушум керек дебей. Тамак жазып атасыңарбы, включите, слушайте меня. Конспектебесеңер дагы хотя бы тамак жазып атасыңбы, аудио подкаст угуп атасыңбы, үйдү жыйнап атасың, наушникченсиңби, телевизор аркылуу коесуң, ноутбуктан коесуң же телефонуңан коесуңбу, коюп кой. Бир жолу уктум. Дальше конспектегени отурдуңбу? Экинчи жолу уктум. Конспектейсиңби, конспектебейсиң, мен мажбурлай албайм силерди чын жыр менен байлап. Но негизи конспектегенде мээге дагы жакшы кирет. Ошону көрсөтсөңөр болот, конспектеп атканыңарды, конспектеп окуп атканыңарды сториске көрсөтсөңөр болот, чатка салсаңар болот отчет катары. Я буду все видеть и смотреть. Понимание болот атат, круто. Мышление бул жакта, Андан сырткары детская позиция. Вообще классный урок, это из моей жизни. Полностью айтып еще дагы жашоомон алган. Бул жакта максаттарды кантип коюш керек. Сабактар мына 20 мүнөт, 10 мүнөт. Очень легко. Сопротивление болбогула, потому что мен мисалы үчүн өзүңөргө мына өзүм. Блин, сейчас подождите. Сейчас. Сопротивление болбош үчүн мен мисалы үчүн өзүм квантовый психологияда Инна Тляшинованын вот сексуальность, уровень, myself, разборы, проекты реальности деп $6000 сабактар сатып алгам. Зат канча? Вы где? На эфир подождите, у меня слайд готов. Последние штрихи я вам перешлю, ошону скриншот кылып алып чыгасыз. 10 мүнөт кечиксеңиз дагы слайд менен чыгыңыз, Ага, я вам пересылаю сейчас. Дизайнер бүттү эми. Ага, давайте.
И карасаңар мына мисалы үчүн боякта толтура сабактардын Инна Тляшинованын квантовая психология разборлор, мастер разборов, душа уровень, родовой уровень, 10 основ счастливой жизни. Инна Тляшинова ким экенин билет болушуңар керек э. Безусловная любовь, сексуальность, уровень. Инна Тляшинова квантовый психолог. Ушул нерселерди мен сатып алгам. И мен акырындык менен ушул нерсени элестеткиле сабактарды ачып, акырындап эми көрүп келе жатамын. Бул годовой доступ да. И разбор, мисалы үчүн да, вот, и так далее. Поэтому айткым келип атат. Сабак алып, окуп, акырындык менен конспекттеп угуп, сопротивление болот мендечи, сопротивление болот жестко. Ошондо мен ачып коем, ноутбуктан угам. Андан кийин келип дептериме баарын конспекттейм. Конспект не для того, чтобы там что-либо делать и так далее, а меме жакшы түшүнүш керек. Самая главная задача это еще понять. Понимаете? Түшүнүү дегенди билдирет. Ошол. Андан кийинкиси сиздер менен бир ай ичинде кайтарым байланыш менен чатта болуп, силерге жазып, анан мисалы үчүн менин үнүм ошондой угулушу мүмкүн, бирлер ошондой строгий болуп турат. Бирок бул это моя любовь. Это моя любовь такая. Голос, дикция, там, силер айтып атпайбы, тарс депчи. Нет, так я проявляю любовь. Поэтому это наоборот круто. Жакшы көрүп, монтип аткан адамымдан еще больше требовать этемин. Давай, а где сторис? А канча отказ алдың? А эмне кылдың? То есть я начинаю еще больше требовать, потому что хочу ему больше дать. Бирлердин сүйүүсү ушундай деп билсеңер болот. Мисалы үчүн экиге башкача подход болушу мүмкүн. Вообще классная у вас фигура, Наргизаим, да? Круто. Это вы в Турции, да? Классно. Тапшырмаларды эң негизгиси бул максатты туура жазып, ниет коюп, намерение коюп, канча гана шаги болбосун ошону көрсөтүп туруңуздар. Негизи самое лучшее нерсе это всегда ходьба. Вот. Кандай суроолор бар мага дагы? Келиңиздер, бизде бүгүн таанышуу болуп атат. Анан акырындык менен зумдарда сабакта түшүнбөгөн нерселериңерди менден сураганда ошол нерселерди айтып берем. Ар бирөөңүздөрдүн туулган күнүңүздөргө жараша личный жеке катка дагы разбор, текстовый, электронный разбор от меня будет в подарок. Календарь в подарок и ваша мантра. Формула счастья, формула успеха. Формула счастья, формула успеха. Формула счастья, формула успеха. И азыр айтып берем, бир сыйра, бирөөнү пример кылып туруп айтып берем, как нужно будет за ней смотреть. 15 мүнөт кеч башталат эфир, потому что мен презентацияны бүтүп, эми жөнөтүп атам заткан эжеге. Формула счастья, формула успеха, азыр мен силерге көрсөтөм, как это делается. Бир пример көрсөтөм, личкаңарга ар бирөөңөрдүкү ар башка. Эч ким менен өзүбүздү не сравниваем. У вас есть ар бирөөңүздөр индивидуумсуңар. Ар бирөөңүздөр аутентичныйсыңар. Бул эмнени билдирет? Ар бир адам бренд деп жазып атпаймынбы? Ар бир адам бренд. Ар бирөөнүн өзүнүн өзгөчөлүгү бар, өзүнүн жолу бар. Жети бирби, бир жетиби, аныкы башка. Тигиники башка. Ар бирөөнүн жаман, жакшы деген жок, правильный, неправильный деп. Ар бир адамдын өзүнүн минустары бар, плюстары бар. Наша задача понять, принять его и не страдать, и понимать. Ага, окей, мен күйөөм вот мен жолдошум ушундай турбайбы, миссия 5. Төрө деп күндө айтат. Мен күйөөм миссия 5 да. Шиштака кий, каблук кий, көйнөк кий, юбка кий, а то жаныңа баспайм дечи. А я обижалась, плакала. А потом поняла, что у него такая данность. А сейчас я наоборот это плюска арнадым. Я говорю, круто, что у меня муж такой. Каяка жазанып алдың, үйдө отур эй катын деп кыйкырып турсам эмне кылат элем? Надо всегда видеть плюсы, да? Поэтому базага түшүнүүгө классно. Анан мээңер менен эле билим ала бербей кичине басып. Менин мамам 58 жашта. 5 микрорайондон Ош базарга чейин жөө басат жумушуна. Она 7, ходьба. Жума сайын, четверг сайын Байтурда пенсионный день дайыма постоянно барат ошол жака. Баняга.
Бул нерсе маанилүү сиздерге дагы. Инструкция как ходить в баню. Жазып беришим керек экен, инструкция. Мантра. Мантраны көрсөтөйүн деп элем силерге. Бир мантраны айтайын. Формула счастья, формула успеха, да? Биякта бирлер көп окшойт, бирди айтып берейин. Негизи өзүңөр личкаңардан аласыңар ар бирөөңүздөр. Түшүндүрүп берем. Раз, два. Так. Телеграм. Телеграм. Так. Прогревы, да? Я сюда закинула. Смотрите. Так, микрофонду өчүрүп коесуңар, өзүңүздөр сүйлөп чыгып атканда микрофон, видеолоруңорду включать этип алып чыгышыңыздар керек, хорошо? И негизи эле психологияда WhatsApp'ыңарды билбейм, Zoom'дарды упакуйтесь, а то момундай эме аты жок немелер болсо, я удаление кылам да. Экинчиси болсо, WhatsApp'та дагы. Сүрөтүң болсо, эч нерсе турса, особенно адамдар менен иштеп, продажаларда иштеп жүргөн адам болсо, өзүңүздүн сүрөтүңүз маанилүү нерсе. ЧС1 бирлерге задача от Творца. Мантрасы эмнеде? Бирлердин мантрасы эмнеде? Бирлер барбы бул жакта, Задача от Творца, то есть Кудайдан берген сага тапшырма спуститься с трона и служить людям. Становиться причиной успеха других людей. Бул эмнени билдирет? Бирлер өздөрүн царица сезет да, королева. Просто потому что я царица и королева, все мне должны. Чтобы вы понимали, я тоже же единичка. Мисалы үчүн менин туугандарым мага жеке WhatsApp'ыма жөнөтүп приглашение же чалып чакырбаса, мен чакырылган жокмун деп бара коем. Мындай, они чувствуют просто из-за того, что они единички, они считают себя королевами, царицы, да? Трондо спуститься с трона, я королева деген нерсе, и служить людям, элге кызмат кылуу. Бир өзүн ойлойт, өзүн эле чыгаргысы келет. В плюсе. А если барланган минустагы бир болсо, значит, либо аны кичинекей кезинен бери тыюу салып өстүргөн бир, либо минустагы бир. Мисалы үчүн, кээ бир көп бирлерди көрөм, эч кандай лидерлик сапат жок анда, не проявленный, чыга албайт, көп нерсе. Либо миссиясы башка, либо ага компетенция жетишпейт, либо это с детства. Мисалы үчүн, бирлер негизи президенттер, ырчылар, сахна адамдары көбүнчө. И бирлер постоянно именно признанияны каалашат. Кол чабууларды каалашат, жакшы ораторлор болот, финансисттер болот бирлер. Материальная цифра. Материалдуу болот бир. Трондон түшүп, я корона, я королева деп алып отуруп, мындай, именно до психологии мен мындай креслода монтуп алып отурчумун. Все мне должны, элди башкарып монтоп отурчумун, да? Спуститься с трона, ылдый жака түшүп, элге кызмат кылуу. Элге кызмат кылуу. Башка бирөөнүн ийгилигине себепчи болуу. Стать причиной успеха другого человека. Это сложно. Это сложно. Какая мантра у единичек? Бирлердин мантрасы эмнеде? Я могу, мен деп көп сүйлөйт бир. Мен, благодаря мне, мен кылдым. Менин аркама силер ушундай жашоодо жашап атасыңар. Мен кылып атам силерге. Мен силерге аркама монтуп чыгып атасыңар. Менин аркаман ушул үйдү алып атабыз. Менин аркаман сен кыйын болуп чыгып атасың. Менин аркаман сен момундай машинада жүрөсүң. Менин аркаман сен монтуп жүрөсүң деп сүйлөйт бир. На самом деле,
Кудайдын аркасынан. Эмне үчүн Кудай бирди жаман? Бог не поддерживает единичку. Өзүнүн Кудай сезиши мүмкүн. Мен деп көп сүйлөйт. Кудай берет бардыгын. Кудайым бардык нерсени кылат. Мен ошентип сүйлөчүмүн. Благодаря мне мы живем вот в такой квартире. Благодаря мне ты ездишь на этой машине. Благодаря мне менин аркаман сен чыгып атасың. Менин аркаман сен мондай болуп атасың. А на самом деле берекени, рызкыны мага Аллахым именно когда я с супругом, с мужем болгон убакта берип атат мага. Все блага, которые сейчас мне Бог дает, Он мне дает именно в семью, когда я с мужем. Поэтому мантра для единички. Көп нерсени бардыгы жашоо мен каалагандай болуш керек дейт да бир. Мен айткандай, мен пландагандай. И от этого еще недовольство болуп страдание болот. Из-за того, что ал ойлогондой болбой жатат что-то. А в жизни есть Бог, который всегда идет. Түшүндүкпү? Бир деген стратег. Бир эмне кылыш керек? Он должен отказаться от собственного эго. Бирдин эгосу самый толстый. Бирок ошол эгосы менен, напсиси менен билим алып, иштеп, духовностько келип, мамилени туура сактаганды үйрөнүп, адамдар менен адам болуп, сүйлөшүп, ылдый түшүп, турундон коронада отуруп алып, мынтип үстүртөдөн мои подданные, байкуштар, давайте делайте эмес, ылдый түшүп, адам менен эл болуп баштаганда, и өзүн эмес тронго алып чыгып, элдин ийгилигине, башка адамды ийгиликке, или как вам сказать, балаң, кызың турмушка чыкпай атса, кызың турмушка чыкпай жатса, жол таппай атса, эмне кылыш керек? Душманыңдын, подружкаңдын и так далее, чтобы ее дочка замуж вышла, там, я не знаю, именно ошону ийгиликке жеткирүү. Молиться, чтобы она вышла замуж удачно и так далее. То есть делать что? Баланс в этой жизни. Делать баланс в этой жизни. У единички что мантра? Отказаться от собственного эго, стать причиной успеха других людей. Это сложно для единички. Стать причиной успеха другого человека. Башка адамдын ийгилигине себепчи болуу. Башканы ийгиликке жеткирүү. Слезть с трона, начать служить людям. Образно говоря. Бирлердин со стороны видимости дагы ошондой мындай строгий, стерва же мындай аябай высокомерная деп ойлошот. Бирок байкуш бирлер балагыял, жөнөкөй болот ичинде. Добрый, дардаңбай, мактап койсоң бүт берет сага. Өзүнүн бир туугандарынан аянбайт, өзүнүн адамдарына бүт чачат. Өзүм деген адамна үй бүлө, балам деп жашагандар. Наладить отношения с людьми через понимание. Бир түшүнгүсү келбейт, особенно экиси жок болсо дагы. Мен түшүнбөйм, түшүнгүм да келбейт. Мен айттым, ошондой болуш керек деп турат. Поэтому отношения с людьми через понимание, түшүнүү абалга келүү. Вот как раз таки эмеде Жанду лекцияда девушка опоздала. И кандай я вам объяснила на примере, как через понимание наладить отношения. Реалист болуу, реалдуу жашоодо жашоо дегенди билдирет. Особенно туулган күнүндө 5 жок болсо, иллюзия менен жашайт. То есть Бабанов да, Аскар Салымбеков да, Илон Маск да, көп успешный бизнесмендерде датасында 5 бар. Бабановго секунд сайын акча түшөт да, наверное. 5 деген эмне? 5 деген крутой продажник, понимающий, адекватность. Мен биринчи жазамбы? Деп эмес, 5 жоктор ошондой да, обычночу. Мен өмүрү биринчи жазбайм, мен өмүрү биринчи эч нерсе эметпейм. Гайд долго загружается, сделай что-нибудь, пожалуйста. Угулуп атамбы? Интернет өчүп калган жокпу? Окей. Ай.
Ура, все. Дальше. Стать реалистом, контролировать свой финансовый поток. Бир Дарданбай. Тапкан акчасын барын чачат. Аны мактаган адамдарга, анын сөзүн угуп, ага сен мой король, сеники сөз, сен шеф, хоп мой шеф, сеники туура, сен кыйынсың деп мактагандарга акчасын чачат. Бир туугандарына, жакындарына, өзүнүн адамдарына акчасын аябай чачып коюшу мүмкүн. Поэтому очень важно контролировать свой финансовый поток. Понятно, да? Түшүндүк, ушундай сыяктуу силерге личкаңарга мантраңарды. Да, Затханже, я вам скинула. Ага, давайте. Ага. Хорошо, давай. Мантраңарды жөнөтөм. Понимание есть? Как вам прямой эфир? Как вам первый живой эфир? Понравилось? Да, классно. Да, круто, да, столько всего. Начните смотреть уроки. Сабактарды кыргызча, орустар жок го вроде бы. Кыргызча сүйлөгөнгө аракет кылгыла, кыргызча суроолорду берсеңер болот. Мен орусча, кыргызча жооп бере берем. Орус мектепти бүткөм, орусча түш көрөм, бирок кыргызча көбүнчө, обучение кыргызча. Без проблем, мага эч проблема жок. Орусчабы, кыргызчабы суроолорго жооп бере берем. Но ваша задача это понимание, дисциплина. Азыр ар бир сабактан кийин инсайттарды эмне алдыңар, инсайттарды жазып, миссия жетилер. Вообще всем рекомендую идти в сторисы, говорить. Башкаларга караганда силер диванда жатып алып эмес, билим алып атасыңар, окуп атасыңар салыштырмалуу. Это классное вложение в свои мозги, инвестиции в себя. Кто-то может покупать за деньги платье, а вы покупаете знания. И это круто. И это круто. Вы знаете, я могу наставничество взять одного человека, да, там 150 тысяч, 200 тысяч, и не мелочиться по 5 тысяч, по 6 тысяч, по 10 тысяч. Но я же иду для вас, для того, чтобы вы пришли в понимание. Ушул билим аркылуу канча адамдын мамилеси сакталып, предыдущий потокто 3 кыз жолдошу менен жарашты. Бирөө Москвага учуп кетти жанына, жолдошуна таарынышып жүрүптүр. Экинчиси мына куратор болуп алган Айнура эже күйөөсүнө ыраазычылык жазып отурат азыр. Азыр менде алгоритм запусковду окуп аткан күйөөсү 9 экен. Россияда күнүгө ыраазычылык жазып атып, он такой настолько расщедрился, что и уже iPhone покупает. Жандуу лекциядан көрдүңүздөр. Как найти подход к каждому человеку. И это очень круто. Я хочу, чтобы через эти знания вы улучшили свои отношения, перестали страдать, начали не страдали, начали жить в лучшую сторону. И эгерде ошол билимдер сиңирип, жашооңор өзгөрүп, страдать этпей, дисциплинага түшүп, мамилеңер жакшыртып, канча деген үй бүлөнү, канча деген бала чаканын атасына, ата энеси чогуу түгөл болуп, жакшы келечекке кандайдыр бир кичине болсо да салым кошулса, это будет очень крутой вклад от меня. Потому что у меня знаний много. Бүгүн мисалы үчүн мен 3 саат 12ден бери кечке сабак өттүм да эме жөнүндөчү. И смотрите мне, что пишут. Өтө сонун билимдер, университет ачкыда эле билимиңиз бар экен, да. То есть это для меня был лучший комплимент на самом деле, да. Очень много знаний, и я не хочу их держать вот здесь. Я хочу их давать, делиться, чтобы вы дальше улучшали свои отношения и отношения, предназначение во всех сферах. Это очень важный фактор для меня. Я согласованно трансформирую. Асмандан, көчөдөн бирөөнү таап алып, аны өзгөрүү менин планымда жок. Силер добровольно келдиңер, акча төлөдүңөр, я вас буду трансформировать, говорить об этом и так далее. И ваша задача азыр окуп атканда туулган күнүң качан? Давай мен сени кылайын деп. Сен өзүңдүн жашооңду оңдоп ал биринчи, өзүңдү түздөп ал, ошол энергияны өзүңө кетиргиниң. Особенно 9-тар, миссия 9, жетилер. Өзүңдү биринчи түптөп ал, андан кийин аны. Хорошо? Закон баланса бар, закон карма бар. Андан сырткары өзүңдү таптай албай атып, өзүңдү эптей албай атып,
Хорошо? Не надо там. Сен туган күнүң качан? Сен мондайсың да. Ты хочешь секса, да? Ты вот такая, да? Ты нерешительная, мямля, да? Не надо. Это очень некрасиво, во-первых. Во-вторых, вас об этом никто не просит. И в-третьих, ваша задача заниматься собой, а не делать вот такие кармические действия. Особенно с семерки. Вот почему у вас минус 200% и страдания вечно. Понимание есть, да? Я очень жду. Думаю, что вы будете активны, будете конспект делать, будете получать. Для меня ваш результат – это мой кейс, а вам нужен ваш результат. Ваш результат – это мой кейс. Я заинтересована, но я не могу вас заставлять что-либо делать. Но я рекомендую спорт. Ходьба, ходить бесплатно. Телефон, музыка угуп эмес, без телефонду жаныңарга алып алып, ходьба. Страдаете, идите в баню. Ходить, начинаем ходить. Акча хотите? Ходьба. Хотите отношения улучшить? Ходьба. Урушкун келип атабы, чыгып кет эшиктен, басып кел, или бар душка кирип кет. Окей? Особенно тогуздар эмоцияга алдырып. Бу 19 турбайсың, Нурайым, сразу бетке айтып туруп, ух, деп пылды чыгарып туруп, андан кийин жалеешь, наверное. Поэтому так не делай. Хорошо? Не разрушай отношения. Всегда оставляй дверь приоткрытой. Что это значит? Мамилени сактап калыш керек. Менин ар кандай окуучуларым болгон. Жамандаган окуучулар болгон. Это вот продюсирование, запуски. Это сфера такая там. Мне здесь больше сфера нравится психология. И мен өзүм коучтарыма, психологторума благодарнаямын. Потому что успех проходит через благодарность. И вот бир ырчы менен иштеп, звезда болуп кетип, ар кандай случайлар болгон. Я всегда смотрю, наблюдаю. И самый главный нерсе, кандай гана өзүм жөнүндө бир нерселерди укпасам, у меня двери всегда открыты. Мои двери всегда открыты, девочки, деп айтам. Кандай гана болбосун. Хорошо? Что у нас еще? Все. Я жду от вас инсайты, чатка инсайттар менен бөлүшкүлө. Эмне алдыңар бүгүн эфирден, эмне түшүндүңөр, эмне понимание болду, эмне күнүнө отчет жазасыңар, эмне кылдыңар, канча конспект кылдыңар, эмне теманы окудуңар, эмне үй жыйнадым, мээмде хаос кетти, особенно жетилер, миссия жети, внутренняя энергия жетилер. Үйдү жыйнагандан, полкаларды жыйнап, жетилерге негизи эле органайзер дарите, это лучший подарок. Кийим жыйнадым, рахаттандым, лишние вещилердин баарын избавилась, я хочу лучшую жизнь. Италияга кетердин асында я все свои вещи раздала, оказывается, капец, да, вот, все лишнее выбросила, все ненужное отдала. Порядок в голове начинается с порядка дома. Уборка кылдым, муну жазадым, балдарымды кучактадым, өптүм, благодарность написала и так далее. Бизде эме бар, трекер бар. Трекер можете распечатать, я потом скину, и писать, либо чыйып алып туруп жазсаңар болот. Менде трекерде эмне бар? Күнүнө балдарымды кучактоо, я вас люблю деп айтуу, күнүнө благодарность жазуу, күйөөмө благодарность айтуу, баняга баруу, ходьба кылуу, күнүнө бир рилс чыгаруу, күнүнө бир сторис чыгаруу, какой-то бир нерселерди жазгыла, акырындык менен. Все равно мен эми продюсер болгондуктан, жеке брендти иштетип аткандыктан, параллельно хочу, чтобы вы развивались в блоге. Параллельно монтаж боюнча, Инстаграм боюнча бонусный сабак дагы берем, онлайнга кадам деген. Я хочу, чтобы вы были проявленные, да, учились все-таки. Ал менин эң күчтүү тарабым да алчы. И ошону дагы дополнительный бонус катары дагы берип атам. Мындай жаман көрүп, неге бизди заставляете этип атат дебегиле. Это не потому, что я хочу, чтобы вы в сторисах меня отмечали. Вы можете меня и не отмечать, и быть неблагодарными, там, ничего не делать. Все ради вас. Это для вас же хорошо. Дальше уж менен көнүп сторис алып кеткиле, блоктоп атам. Потому что проявленность – это тоже ваша сильная сторона. Окей? Особенно жетилер, миссия жетилер. Блог алып барып, күнүнө ходьбасын көрсөтүп, заниматься эткенин көрсөтүп, элдер аны мактап, вау, ты крутая, классно. Сонун рилс деген сайын признание алып, энергиясы көтөрүлүп, деньги начнут капать. Хорошо. Түшүндүкпү? Баарыңыздарга ыраазычылык билдирем. Я очень рада, я очень благодарна, разымын сиздерге за то, что вы выбрали меня. Я очень вас всех уже люблю. Вы для меня уже свои, деп койбойм. Я вам очень хочу
Конечно же, успехов пожелать, чтобы вы именно кандай ниет менен келсеңер ошондой результаттарды алгыла. Самое главное, бул башыңарда коронаны 1 айга чечип тургула. Баарыңар сонун айымсыңар, менден 2 эсе улуу айымсыңар, бирок окуучунун позициясына түшпөсөк, мен билем, мен 50дөмүн, мен 60-тамын деп отура берсең эч нерсе үйрөнбөйсүң. Снимаем корону. Мен өзүм наставниктерим 25 жаштагы да кыздар бар, орустар. Менден 10 жаш кичүү. Бирок ошол сферада ал күчтүү болсо мен аны угам, потому что ал результат мага керек. Түшүндүкпү? Анан быть всегда позиция ученика болуш керек. Постоянно нужно учиться. Постоянно нужно учиться. 1 ай коронаңар чечип тургула. Потом можно уже дальше и так далее. Потом можете надеть. Хорошо? Баарыңыздарга ыраазычылык билдирем. Баарыңар уже крутышки, вы крутые. Разрешите где-то быть себе тупыми. Это нормально. Вы учитесь. Впитывайте как губка. Хорошо? В позиции ученика только человек растет и знания алат. Хорошо? Сейчас. Ладно, баарыңыздарга рахмат, ыраазычылык. Жду от вас инсайты в чате. Хорошо? И конспекты. Всем пока. Чоң рахмат.